сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Керектүү окуу куралдарыңарды камдап алгыла. Кана эмесе, бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Эле сабак. Балдар, келгиле алгач аттуу сандарды эсибизге салып алалы. Булар бир аттуу сандар. Булар аралаш аттуу сандар. Булар болсо атсыз сандар. Байкагыла, бул жерде кандай амал аткарылган? Ооба, аттуу сандар бир орундуу санга көбөйтүлгөн. Силер буга чейин аттуу сандарды бир орундуу сандарга көбөйтүү амалы менен таанышкансыңар. Ал эми бүгүнкү сабактын темасы аралаш аттуу сандарды атсыз сандарга көбөйтүү. Бүгүн сабакта аралаш аттуу сандарды атсыз сандарга көбөйтүү жолдорун билесиңер. Ага карата амалдарды аткарасыңар. Балдар, эми экранга көңүл бургула. 2 сом 50 тыйынды 3кө көбөйтүп көрөлү. 50 тыйынды 3кө көбөйтсөк 150 тыйын. 2 сомду 3кө көбөйтсөк 6 сом. Демек 6 сом 150 тыйын келип чыкты. Балдар, эсиңерде болсун, 1 сомдо 100 тыйын бар. Анда 6 сом 150 тыйынды сомго ирлетүүгө болобу? Ооба, 7 сом 50 тыйын келип чыгат. Бул аралаш аттуу сандарды атсыз сандарга көбөйтүүнүн биринчи жолу. Эми экинчи жолу менен таанышабыз. Көбөйтүүдөн мурун 2 сом 50 тыйынды тыйынга майдалап бир аттуу санга келтирип алабыз. 2 көбөйтүү 100 кошуу 50 барабар 250 тыйын. Эми мамча түрүндө жазып көбөйтөбүз. 3 менен 0-дун көбөйтүндүсү 0, 3 менен 5-тин көбөйтүндүсү 15, 1 деген жазып, ондукту көңүлдө сактайбыз. 3 менен 2-нин көбөйтүндүсү 6, көңүлдөгү менен 7. Демек көбөйтүндү 750 тыйын болду. Эми сомго ирлетип коебуз. 750 тыйын 7 сом 50 тыйынга барабар. Мына балдар, аралаш аттуу сандарды атсыз сандарга 2 жол менен көбөйтүүгө болоорун билдиңер. Келгиле эми экранга көңүл буруп, аттуу сандарды көбөйтүүнү аткаргыла. 2 чыгаруу жолунун бирөөсүн тандап аткаргыла. Аткарган болсоңор, текшеребиз. Өзүңөрдүн жоопторуңарды окугула. Эми экранга көңүл буруп салыштыргыла. 5 сом 45 тыйынды 4кө көбөйтөбүз. Көбөйтүндү 20 сом 180 тыйын болду. 20 сом 180 тыйынды сомго ирлетсек, 21 сом 80 тыйын келип чыкты. Эми 547 тыйынды 4кө көбөйтөбүз. Көбөйтүндү 2248 тыйын. Аны сомго ирлетсек, 22 сом 48 тыйын келип чыкты. Балдар, эгерде силердин да жоопторуңар дал келген болсо, азаматсыңар.
Келгиле эми аттуу сандарды атсыз сандарга көбөйтүүгө карата маселе иштеп көрөлү. Марат күнүгө 250 граммдан жашылча жесе, бир жумада канча килограмм жашылча жейт? Балдар, жакшылап ойлонуп, жообун таап көргүлөчү. Келгиле эми экранга көңүл буруп, чогуу таап көрөлү. Балдар, бир жумада канча күн бар? Ооба, бир жумада 7 күн бар. Анда Марат күнүгө 250 граммдан жашылча жесе, жалпы канча килограмм жашылча жей тургандыгын табуу керек. 250 граммдан 7 жолу болуп жатат. Демек, 250 граммды 7ге көбөйтөбүз. Көбөйтүндү канчага барабар болот? Туура, көбөйтүндү 1750 грамм. Балдар, 1750 граммды килограммга ирелетүүгө болобу? Ооба, болот. 1000 грамм 1 килограммга барабар. Демек, 1750 граммды килограммга ирелетсек, 1 килограмм 750 грамм болот. Демек, маселенин жообу Марат бир жумада 1 килограмм 250 грамм жашылча жейт. Эми кийинки маселеге көңүл бургула. Болот 3 күн бою 4 километр 500 метр аралыкка чуркады. 4-күнү күнү 5 километр аралыкка чуркады. Анда ал жалпы канча аралыкка чуркаган? Балдар, маселе иштөөнүн тартибине ылайык алгач маселенин берилишин жакшылап түшүнүү зарыл. Бул маселе эмне жөнүндө болуп жатат? Ооба, болоттун канча аралыкка чуркагандыгы жөнүндө болуп жатат. Эми белгилүү белгисиздерди аныктап алалы. Маселеде эмне белгилүү болуп жатат? Ооба, болоттун 3 күн бою 4 километр 500 метр аралыкка, 4-күнү күнү 5 километр аралыкка чуркагандыгы белгилүү. Анда бул маселеде эмне белгисиз? Эмнени табышыбыз керек? Туура, 4 күн бою жалпы канча километр аралыкка чуркагандыгын табышыбыз керек. 3 күндө 4 километр 500 метрден аралыкка чуркаган болсо, аны кантип табууга болот? Туура, 4 километр 500 метрди 3кө көбөйтөп. Келгиле балдар, аттуу сандарды атсыз сандарга көбөйтүү эрежесин эсиңерге салып, өз алдыңарча көбөйтүндүнү таап көргүлө. Эми текшеребиз. 4 километр 500 метрди 3кө көбөйтсөк, көбөйтүндү 12 километр 1500 метр болот. Аны ирилетсек, 13 километр 500 метр келип чыкты. Андан соң 4-күнү күнү чуркаган 5 километрди кошобуз. Сумма 18 километр 500 метр. Демек, маселенин жообу болот жалпы 18 километр 500 метр аралыкка чуркаган. Балдар, эми кийинки маселеге көңүл бургула. Асан 7 сом 20 тыйындан
6 байпак жана 4 сом 10 тыйындан 4 бет арчы сатып алды. Ага 75 сомдон канча акча кайрып берет? Силер маселе иштөөнүн тартибин билесиңер. Келгиле, маселени жакшылап түшүнүп, белгилүү, белгисиздерди жана маселенин суроосун аныктагыла. Эми экранга көңүл буруп, чогуу текшеребиз. Асан 7 сом 20 тыйындан 6 байпак, 4 сом 10 тыйындан 4 бет арчы сатып алгандыгы белгилүү. Ал эми Асан аларга 75 сом төлөгөндөн кийин канча сом кайрып бергендиги белгисиз. Мына балдар, маселени жакшылап түшүнүп талдап алдык. Келгиле эми алгач 6 байпакка кеткен акчаны аныктоо үчүн 7 сом 20 тыйынды 6-га көбөйтөбүз. Ал эми 4 бет арчыга кеткен акчаны аныктоо үчүн 4 сом 20 тыйынды 4-кө көбөйтөбүз. Балдар, өз алдыңарча аттуу сандарды көбөйткүлө. Андан соң чогуу текшеребиз. Текшеребиз. 6 байпактын акчасы канча болду? Туура, 42 сом 120 тыйын. Ал эми бет арчынын баасы 16 сом 80 тыйын. Эми 6 байпакка кеткен акчага 4 бет арчыга кеткен акчаны кошобуз. Сумманы өз алдыңарча тапкыла. Текшеребиз. Сумма 58 сом 200 тыйын. Балдар, 1 сомдо канча тыйын бар? Туура, 100 тыйын бар. Демек, 200 тыйын бул 2 сом. 58 сомго 2 сомду кошсок, 60 сом болот. Эми болгон акчадан байпак жана бет арчы алуу үчүн кеткен акчаны кемитебиз. Айырма 15 сом. Демек, Асан 75 сомдун 7 сом 50 тыйынына 6 байпак, 4 сом 30 тыйындан 5 бет арчы алгандан кийин сатуучу Асанга 15 сом кайрып берет. Мына маселенин жообун таап алдык. Ушул сыяктуу маселелерди өз алдыңарчада аткарып машык кыла. Демек, балдар, биз бүгүн сабакта эмне үйрөндүк? Туура, аттуу сандарды атсыз сандарга көбөйтүүнү бышыктадык. Ага карата ар кандай маселелерди аткардык. Силер үчүн кызыктуу жана пайдалуу болду деп ойлойм. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта болгула.